Теледе Чүй областынан даярдалган ТВ кайгылуу көрсөтүүсү бул аймакта болгон кылмыш фактыларын жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Борбор калабызда сойкулукка каршы күрөшүү иштери кызуу башталгандан бери Чүй аймагында да бул аракеттер орун алды. Областык тартип сакчылар өткөн апта ичинде сойкулганарларды аныктап чыга алышты. Бирок жыйынтыгы көрүнүктүү болду дегенден алыспыз. Бул аракеттерге биздин чыгармачылык топ да катышып күбө болуп келди. Кант шаарындагы люкс аталышындагы мончого анын администрациясы өздөрү эле баш ийип эшиктерин ачып беришкен. Жаш өспүрүмдөрдү аныктоо иштеринин алкагында өткөн рейд учурунда кирип келген тартип сакчылар бул мончонун эс алуучулары үчүн күтүүсүз болгону көрүнүп турду. Можно я оденусь хотя бы? Подождите, постойте, документ есть у вас? Сейчас оденусь хотя бы. А у вас как зовут? Сколько Тебя лет вам? 25. 25? Ага. Можно я оденусь? Алгачкы эле текшерүүгө алынган мончонун ичинен тартип сакчылар улам бир кызды таап жатышты. Айрымдары шашпай өз милдеттерин аткарып жатышкан болсо, айрым тартип сакчылардын келгенин билип калгандары жашынып калууга аракет көрүп жатышты. Не снимайте, а? Почему? Потому что. Ну не свети прям глаза. Сойкулук менен алектенип жүргөн кыздардын бергиси келбеген айрым маалыматтарын бул мекеменин администратору өзү эле айтып берип жатты. Иши кылып кожойкеси эч нерсени жашырбай, тартип сакчылардын ишине тоскоолдук жараткан да жок. Девушка, я вам сказала, документ, удостоверяющий личность. Покажите, пожалуйста. Да не, ей 25 лет, у нее трое детей Хорошо, уже. без проблем. Хоть не пусть покажете, все, я ничего не У тебя говорю. есть папа? Дайте это. Вы ее не снимаете. Скажи, он что, отвечает, да? Не ход, давай. Не ход. Гоу, let's go. Все, ладно, роуду. Роуда аппарат надо? Сколько у вас, в общем, девочек? Да когда как, когда 5, когда 4, когда 3, когда как. Смотря сколько клиентов, Нет, вы их зовете, они сами уже нет, они здесь? сами приезжают. Что я их зову? Они сами приходят работать. Ай, уважаемая. Вот ты артистка тоже. Чего ты снимаешь меня вообще? Выходим, уважаемые, одеваемся. Давай. Я оденусь, Да, можно? потеплее оденьтесь только. Давай. Бул мончонун кыздарын жүктөө алып жергиликтүү ички иштер бөлүмүнө алып келгиче башка топто иш кылган тартип сакчылар да Кант шаарынын 2 мончосун тинтип, кыздарды алып келиштир. Снимай, снимай. Вечно там рисовать. Ажылдава. Мала вообще. Ажылдава. Ажылдайм. Ертеңді ач. Қолыңды алды там рисовать нар жаққа. 21-де докажи сперва. Не матери, девушка, ты не дома находишься. Тогда пусть нормально обращается. Эй, ал чай қолыңды. Ордунан бардык жеткирилген кыздардан түшүнүк каттар алынып, манжа издери кагаз беттерине түшүрүлдү. Андан соң тартип сакчылары менен биргеликте иш алып барган социалдык кызматкерлер ар бир кыз менен отуруп түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, башка иш табууга үндөп жатышты. Ну, я являюсь представителем отдела по защите семьи и детей Сокотинского районного управления социального развития. Все помещения, пожалуйста, покажите мне. Девочки есть? Точно? А если найдем? Не обижайтесь.
Тартип сакчыларынын унчукпай дарбазасын ачып тозуп алган мончо сокулукка тиешелүү. Бул жакта да Чүй областынын тартип сакчылары атайын рейд уюштурушуп, притон кармагандарды аныктоону колго алышкан. Бул мончону областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү толугу менен тинтип чыгышып, бир да кызды табышкан эмес, ал гана эмес, жөнөкөй кардар да чыккан эмес. Сокулуктагы эки белгилүү мончолоруна кирип, кыздарды эмес, кыздардын бир кыл чачын да табышкан жок. Айта кетсек, бул мончолордо сойкулук менен алектенген кыздар дайыма бар экенин эч кимге деле табышмак болбосо керек. Андыктан мындай таптаза рейд уюштуруучуларын тозуп алып жатышкандарына жөнөкөй эле себеп бар. Сокулук районунун ички иштер бөлүмүндө буларды калкалоочу кишилери болгондуктан биздин келерибиз туурасында алдын ала маалымат таратылып күтүп отурушкан. Андыктан Сокулуктун сойкулганыларын мындан ары да кыдырып чыгуунун кажети жок болуп, Кара Балта шаарына аттандык. Бул болсо Кара Балта шаарындагы парус аталышындагы мончо. Мында да сойкулук орун алган деген маалымат менен күтүүсүз кирип барышты. Алгачкы эле текшерүүгө алынган бир бөлмөсү таза чыкты. Жаңа эле уйпаланыптыр. Кыздын кийимдери бар. Кыздардын кийимдери тургандыктан мындан ары да тинтимей болушту. Көрсө бул мончонун кыздары түшкү тамактанууга чогулушуп, жаңы эле отурушуптур. Документы, пожалуйста, все приготовьте. У нас сегодня официальный рейд. Бабочка. Девочки, документ есть? А? Документ есть, девушки, у вас? С собой нет, а где? Нет с собой. А где? Обязательно надо, что ли, снимать? Не матерись, пожалуйста. Тамақ жеп отқанда келді, тамақтың наннан өстігеді бірінші өтіреді. Кәлісіп наннан өстігесіз бе? Ладно, Ахмед, пишешь. Чем здесь занимаемся? А? Чем здесь занимаемся? Отдыхаем. Как отдыхаешь? Вообще в баню пришла. Попалиться. Жалпы жолунан бул жерден 6 кыз аныкталды. Баары тең бизди көрүп жашынып алышса, бири мынтип эч нерсе болбогондой эле отуруп мантыс ысык кезинде жеп алайын дедиби, иши кылып тартип сакчыларга да, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө да кош көңүл кылып тамактана берди. Фамилия, имя, отчество можете полностью сказать? Азова Вера. Как? Азова Вера. Можете вот сюда встать, пожалуйста, мы с вами разговариваем. А можно снимать не будут меня? Мы с вами разговариваем? Да. Кем вы здесь работаете? Эти девочки кто? Мы просто попалиться пришли. Что, кушаем, ничего? Мы все в курсе же знаем. А вот ты. Кыздар менен мынтип баарлашып, өздүк документтерин талап кылгыча парус мончосунун кожоюнда жетип келди. Анан бат эле кыздар кайдан пайда болуп калганын билбейм деп актанып кирди. Пойдите. Ау, Фамилия, имя, отчество. Абдыкулов Аты жөнү? Адылбек Советханович. Туған жылыңыз? 1083. Ким? Адылбай екен, о жақтағы администратор, о қыздар қаяқтан жүреді, ошо жақта қаяқтан отырады? Ошо сұрап жатыр. Бұл қыздар қаяқтан? Білмеймін. Танымайсыз ба? А? Танымайсыз ба? Biz келгенде ешігіңіз жауап болшы, қыздар қанты ешік жауап болса қандай келіп кетті. Қанша қызыңыз бар? Қыздар жоқ болшы. Вообще жоқ, а? Қайдан келіп кетті білбейсіз. Хорошо. А бұл эмне здание? Врачный. Врачный? Это кроваттар бар екен, да? Бар, емелер жашайды. Немелер жашайды? Малчы. Қанша кровать бар? 2. Қанша малчы бар? 2. Қақта малчыларыңыз? Жерде автомойщиктер бар. А бұл жаққа кім келіп кім шығып жатқанын білбейсіз? Неге келмедім? Қыздар қақтан екенін білбейсіз бе? Біз сізден эле сұрап тым албайбыз, қыздардан да азыр түшүнүк алабыз. Айтмакчы байкебиз айткан, малчыларым жашайт деген 2 бөлмөлүү имаратына анан ичинде эс алып отурабыз деп актаган кыздар четинен кирип кийине башташты. Же байкебиз айткан малчылары ушул кыздарбы, же анын мынтип актанганы окшошпой калганбы, иши кылып парус мончосунда сойкулук менен алектенишет экени белгилүү болуп калды. Сиз ушул комнатада турасызбы? Блин, байке, нормальный болмаса, шығам мен.
Ошол комнатада сиз жатасызбы негизи уктап, ошондо эле койсоңуз. Байке, нормально болсун. О. Сиздин комнатаңызда жөн эле мындай кийим кече женский экенин тартып коеюн Байке, кече сизге бир суроо, могу малчылар жашайт деген жериңизде кыздар жашайт экен го? Нет, нет. Кыздардын кийим кечеси, кыздарыңыз ошол жака барып азыр кийинип атпайбы? Топорачная же. Может, там оставляет вещи кто-то? Она сказала, живет там. Жок, ичинде кыздардын жеке кийимдеринен тышкары еще презервативдер деле жатат, бар эле жатат, өздөрү ошол кийип кийинип алайын деп атат. Кыздар айтып атат, мен ушул жакта жашайм деп. Да нет. Кыздарыңыз ушул малчыларбы? Нет, нет, там, в заднем дворе. Орунан алгачкы териштирүү иштерин бүтүрүп алышкан соң тартип сакчылар кыздарды жана мончонун кожоюнун кошуп, жергиликтүү ички иштер башкармалыгына жеткирмей болушту. Ошондо гана айрымдары ыкчам кызматкерлерине баш ийбестик көрсөтүүгө аракет кылышты. Эми чыгып атам, отурбайсың. Мына күтүп аталсаңыз чыгыңыз. Эмне тартып атасың? Чыгып кетиңиз. Эмне тартып атасың? Бас чык. Пойди. Воротага тек алмай, бияк эмес. Тартпа. Басып отпайм воротага. Тартпасын анда. Тарткан жок, ошо түз басып кетип калбайсың тетека. Тетека басып алып кетип калсаң, түз эле. Сен эч тарткан жок. Бас. Айтсак, буга чейин мантысын жеп түгөткүсү келген кыздардын бири бул жолкусунда Кара Балта шаарынын ички иштер башкармалыгына сырасын көтөрө келиптир. Акыркы жолу ичип алайын дедиби, Айтор уламанынысын кое бербей жутуп түбүнө жеткирүүгө болгон аракетин жумшап жатты. Мусурка сал, бергел бер. Бергел. Алтын алып бар алдан. Мусурка бар, чоң. Бегана бассаң. Колго түшкөн бул кыздардын баары эле жакшы жеткендер экен. Ал гана эмес, жергиликтүү адистердин айтымында буга чейин да мынтип колго түшүп, каттоого алынгандардан экен. Андыктан кайрадан тартипке ылайык кыздарды четинен киргизип, манжа издерин алууга киришишти. Бесплатно. Бесплатно? Да. Ваш интерес какой-то? Удовлетворить клиента. Что вы для этого делаете? Классический секс. В чем он заключается? Пришел, через дорогу и ушел. Айтмакчы, бул парус аталышында Кара Балта шаарындагы мончону жергиликтүү ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басарларынын бири калкалап келет деген шек бар. Аны далилдеп эч кимиси айтпаса да, бул кыздар менен колго түшкөн мончонун кожоюнун өз кишисинде эле эки колдоп учурашып, тозуп алып жаткан тартип сакчылардан байкап жаттык. А сколько стоят услуги ваши? Такую информацию не собираюсь вам говорить. А какую информацию можете поделиться? Они париться пришли. А кто И крышует манты у вас? покушать. Кто крышует? Кого? Кто Вас крышует? да. Откуда я знаю? Я там вообще редко появляюсь. Извините, пожалуйста, я не знаю. Я если неделю работаю, 2 месяца меня нету. У меня дома и своих дел хватает. Я огород, Дети у вас хозяйство. Дети — это мой братишка. За ним смотрите? Да. А ваше отсутствие? Ну, он вообще в детском доме, я его только забираю на выходные или на каникулы. Только вдвоем, да? То есть Да. родителей нет? Нету. Кандай болгон күнү да баарын тең каттоого дагы бир ирет алышты. Манжа издерин түшүрүп, өздөрүн да сүрөткө тартып алышты. Да, ты сегодня живешь под пальцу и кашляешь. И ношу линзы. Не, Рома. Нормально там что? Нормально там. Да блин! Вот если вы снимаете, зачем еще раз снимаете? Уже и так снято все. Направить. Нормально там. Бар bir isim etkenler.
Четинен баары мынтип каттоого алынып жатып, акыры жашыл көйнөкчөн буга чейин тартип сакчыларга каршылык көрсөтүп жаткан кызды жоготуп алдык. Алтоо келип, тийиштүү каттоодон 5 гана өттү. Же Кара-Балтадагы парус аталышындагы мончону чындап эле жергиликтүү ички иштер башкармалыгынын жетекчилеринин бири калкалап келеби? Иши кылса бир кыз мынтип ушул эле Кара-Балта шаарынын ички иштер башкармалыгынын биз үчүн белгисиз болуп калган кызматкерлери бизден катып кое берип коюшту. Ал эми биздин таап бергиле деген өтүнүчүбүзгө эч кимиси билбейбиз деп гана жооп кайтарып отуруп алышты. Андыктан бул имаратта жергиликтүү сойкуларды калкалаган погончондор бар экенинен шек жок экени белгилүү болду. Алло, здравствуйте. Есть девушка ваша? Как нету? Не работаете? Не работаете, что ли, да? Не работает, что ли? Вы так долго ехали? Долго ехали откуда? С Кара-Балты. Нету, ребят. Блин, Что, закрыли, что ли? У нас баня. Конечно. Мындан ары областык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери менен биргеликте кайра сокулукка келдик. Мындагы сойкулук менен алектенген мончолордун айрымдарын кайрадан текшерүүгө алдык. Албетте эч ким табылган жок. Буларда да алдын ала рейд туурасында маалымат түшкөнбү? Иши кылып кыздардын издери сууган экен. А так вы заказываете? Нет, мы не заказываем. Ребят, у нас только баня здесь. У вас, как говорится, помните фильм этот? Мимино. Ага. У вас глаза такие добрые. Да? Зачем брать? Нет. У вас сами, может, врете, но ваши глаза не врут. Да вы что? Тем более... А вы не смотрите в мои глаза. Тем более эти сауны мы очень прекрасно знаем. Да? Очень прекрасно. Ну, это была сауна, да. Сейчас баня у нас. Это не говорится, что типа переименовали Мончо и баня. Четте буга чейин текшерилип, таза чыккан мончолор да калган жок. Бизге кетер менен иштерин кайра баштадыбы деп бир сире карап чыгышты. Честно скажите, кто есть? Честно. Не работали. Девочек нету. Точно. Албетте бул жолкусунда да эч ким табылган жок. Андыктан сокулуктун тартип сакчыларына да, Кара-Балта шаарынын тартип сакчыларына да рейд туурасында маалымат бербей эле иш кылыш керек экени көрүнүп турду. Антпесе бири болбосо да экинчиси сөзсүз сойкулукту калкалап чыгып, аларга акырын кыздарыңарды бекитип тургула деп маалымат берип коюшат экен. Кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакциябызга айрылсаңыздар болот. Свердлов райондук ички иштер башкармачылыгы 1976 жылы туулган Кулманбетов Рахат Турсунбековичке издөө салат. 2015 жылдын февраль айында үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бою 170-175 см. Дене түзүлүшү арык чырай, чачы кыска, ак бубак баскан. Кийген кийими кыш мезгилине ылайык. Өзгөчө белгилери сол көзү жок. Рахат Кулманбетовду көрүп билгендер болсо 0312 43 28 15 нөмөт бөлүмүнө же 0550 10 28 72 0772 18 09 45 телефондоруна чалып коюшуңуздарды суранабыз. 1975 жылы туулган Батурин Юрий Борисович Свердлов райондук ички иштер башкармачылыгы тарабынан издөөгө алынат. 2016 жылдын апрель айынан бери дайынсыз. Батурин Юрий Борисовичти көрүп билгендер болсо 0312 43 28 15 0550 10 28 72 же 0772 18 09 45 телефондоруна кабарлап коюшуңуздарды суранабыз. 1993 жылы туулган Нуржумаев Шамилбек Дауренович 2012 жылы үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Кийген кийими кыш мезгилине ылайык. Бою 168-170 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы кара, кашы калың чап жаак. Нуржумаев Шамилбек Дауреновичти көрүп билгендер болсо, Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмү 0312 43 28 15 же 0553 13 57 27 0709 24 24 83 0554 10 23 52 телефондору аркылуу кабарлап коюшуңуздарды суранабыз.
Эсиңерге салсак, ТВ кайыл программасы менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.